Саламатсыңарбы балдар, маанайыңар кандай? Биз азыр пингвиндердин бийин көрүп, кошо бийлеп көңүлүбүздү көтөрөлү. Бүгүнкү сабактын темасы мисал иштөө 8-12 маселелер. Сабактын максаты логикалык ой жүгүртүү үчүн берилген маселелерди чыгара алышат. Логикалык ой жүгүртүүсү калыптанат. Тактыкка тарбияланышат. Азыр төмөндөгүдөй маселелерди чыгарабыз. 8-мисал. Айсулуу компьютердин экранына сандарды кошууга берилген көнүгүүнүн чыгарылышын жазды. Бир канча убакыт өткөндөн кийин компьютердин жанына Айпери келип, бардык кошуу белгилерин өчүрүп салды. Жыйынтыгында баштапкы жазуу төмөңкүдөй болуп калды. 54.321 барабар 60. Баштапкы жазууну калыбына келтиргиле. барабар 60 жазуусунун сол тарабындагы 3 цифра катарынан турса, анда жыйынтыгы 100дөн чоң болгон сан чыгат. Эгерде плюс белгилери бардык цифралардын ортосуна коюлса, анда 5 кошу 4 кошу 3 кошу 2 кошу 1 барабар 15 болот. Демек, 2 цифра катары менен туруусу керек. Алдыңкы 2 цифраны бириктиребиз жана дароо эле жооп алабыз. 54 кошу 3 кошу 2 кошу 1 барабар 60. Андан ары башка жооп жок экендигин текшерүүбүз зарыл. 54 кошу 32 кошу 1 бул 60ка барабар эмес. 5 кошу 43 кошу 21 бул дагы 60ка барабар эмес. 5 кошу 4 кошу 32 кошу 1 бул дагы 60ка барабар эмес. 54 кошу 3 кошу 21 бул дагы 60ка барабар эмес. 5 кошу 43 кошу 2 кошу 1 барабар эмес 60. 5 кошу 4 кошу 3 кошу 21 бул дагы 60ка барабар эмес. Демек, бул мисалдын жообу 54 кошу 3 кошу 2 кошу 1 барабар 60. 9-мисал. 3 тоок 3 күндө 3 жумуртка тууйт. 6 тоок 6 күндө канча жумуртка тууйт? Ал эми 4 тоок 9 күндө канча жумуртка тууйт? Бул маселенин шарттарын эске алсак, 1 тоок 3 күндө 1 жумуртка берген болот. 6 күндө 1 тоок 2 жумуртка берет. Ал эми 6 тоок 6 көбөйтүлгөн 2 барабар 12 жумуртка берет. 9 күндө 1 тоок 3 жумуртка берет. Ушундан улам 4 тоок 4 көбөйтүлгөн 3 барабар 12 жумуртка берет. 10-мисал. 2 велосипедисти бирин-бирин көздөй жолго чыгышты. Биринчиси Бишкектен 20 км/саат ылдамдык менен, экинчиси 15 км/саат ылдамдык менен Токмок шаарынан. Велосипедисттер бири-бирине жолуккан учурда алардын кайсынысы Бишкек шаарына жакыныраак болот? Бишкек жана Токмок шаарларынын аралыгы 70 км. Бул маселеге көңүл коюп карасак, абдан жөнөкөй маселе экендигине күбө болобуз. 2 велосипедист жолугушкан учурда кандай гана объекти болбосун, андан экөө тең бирдей аралыкта болушат. Эки шаардын ортосундагы аралык жана велосипедисттердин ылдамдыктары жөнүндөгү маалыматтар алаксытуу максатында ашыкча берилген. 11-мисал. Жүгүрүү боюнча жарыш аяктагандан кийин Айгерим Жаныбектин 5-чи болуп чуркап келгендигин айтты. Ал эми Алымбек болсо, Жаныбектин арт жагынан
6 болуп чуркап келгендигин белгиледи. Жарышка канча адам катышкан? Эгерде жарышкан катышкандардын саны 10 адам болсо, анда баш жагынан 5 катышуучу менен аяк жагынан 6 катышуучу бири-бирине дал келет. Муну колдун манжалары аркылуу оңой эле көрүүгө болот. Алаканыңарды жерди каратып, колуңарды алдыга сунгула. Сол колдун баш бармагы сол жактан эсептесе 5. Эгерде оң жактан эсептесе 6 болот. Үйгө тапшырма 247 беттеги 12 мисалды иштеп келесиңер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.